Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы? Кутман күн кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Алтын тамга сынагы боюнча Билим берүү министрлиги билдирүү таратты. Жалал Абадта муктаж болгон 100 үй бүлөгө турак жай курулуп берилди. Казакстандагы мелдеште Кыргызстан жалпы 10 медалга ээ болду. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк. Алтын тамга сынагы боюнча Билим берүү министрлиги билдирүү таратты. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги артыкчылык аттестат алуу укугун тастыктай албаган окуучулар кайра сынактан өтөт деген маалымат чындыкка дал келбейт деп билдирди. Учурда алтын тамга сынагынын жыйынтыгына даттанууга арыздар кабыл алынууда. Апелляциянын жыйынтыгы талапкерлердин бардык арыздары каралгандан кийин чыгарылат деп белгиленет маалыматта. Алтын тамга тестинин жыйынтыгы менен республика боюнча 80 талапкер артыкчылык үлгүдөгү аттестат алуу укугун тастыктаган. Быйыл өзгөчө үлгүдөгү аттестат алууга 2232 бүтүрүүчү талапкер болгон. Алтын тамга сынагы мектепти 11 жыл бою 5 деген baага окуп, жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөткөн окуучулар үчүн көз карандысыз сынактык баалоо болуп эсептелет. Жалал Абадта муктаж болгон 100 үй бүлөгө турак жай курулуп берилди. 5-июнда Жалал Абад облусунун Нокен районунун Аримжан айылындагы 100 батирлүү 25 социалдык турак үйдүн курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Үйлөр аз камсыз болгон жалгыз бой жана көп балалуу энелерге берилди. Ар бир үйдө бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Президенттин Жалал Абадтагы өкүлчүлүгү билдиргендей, курулушту Астафа борбордук коомдук бирикмеси каржылаган. Ал эми жергиликтүү бийлик тарабынан социалдык шаарчага 3 гектар жер тилкеси бөлүнүп берилген. Маалыматка ылайык, социалдык шаарчага 100 орундуу тигүү ишканасы, нан бышыруучу цех, ФАП, мечит жана дүкөн, кичи футбол аянтчасы да курулган. Казакстандагы мелдеште Кыргызстан жалпы 10 медалга ээ болду. Казакстандагы күрөш боюнча Болот Туруханов Кап эл аралык рейтингдик мелдеште кыргызстандык балбандар жалпы 10 медал утту. Бул тууралуу Бириккен күрөш дүйнөсүнүн сайтына жарыяланды. Турнирде балбандар 4 алтын, 1 күмүш жана 5 коло медал тагынышты. Белгилей кетсек, Ерназар Ахматалиев алтын медал, Акжол Махмутов, Бекболот Мурза Назар уулу, Айпери Медет кызы алтын медал менен сыйланган. Ал эми Саякбай Усупов күмүш медал, Алибек Осмонов коло медал, Жоломан Шаршенбеков, Атабек Азизбеков, Ильяс Ринат уулу, Калидин Асыкеев коло медал утушту. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова таныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.